Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Сейдалиев Аскар. Бүгүн 14 май 2023 жыл. Мен сиздерге кайрылып жардам сурап жатамын. Өзүбүз курган бардык документи бар үйүбүздү сот алып койду. Бул Жалал-Абад шаары, Сузак району, Тажбулак айыл өкмөтү, Арал айылы, Куламидинов көчөсү 41. Бул биздин үй. Ушул эле көчөдө бир аз жогору жакта Камшыбек Кыдыршаевичтин агасы Ташиев, Жаныбектин уулу Ташиев Шумкарбек жашайт. Судья коррупционер Багышев Данияр Мансурович 17 июнь 2021 жылдагы чечими менен биздин үйгө болгон бардык укук белгилөөчү документтерибизди жараксыз деп тапты. Анан биздин үйдү ушул кошуна, ушул фундаменти турган кошуна Сатиев Разактын уулу 87 жылы Сатиев Медерге берди. Мага эч кандай билдирүү келген жок. Бул жыйын жана соттун чечими тууралуу кабарым жок. Түзмө-түз 3-4 күн мурун бул маалымат мага жеткен. Алар бизди үйүбүздөн кууп чыга баштаганда, үйүбүздү бузуп салмакчы болушканда, мен жана менин үй бүлөм шок абалдабыз. Сатиев Разак Тажбулак айыл өкмөтүнөн ушул жерлерден 5 жер тилкесин бекер алып, анын 3 жер тилкесин сатып байыган. Учурда таласка көчүп кеткен судья Багышев Данияр биздин үйдү 6-чы участок катары Сатиев Разакка өткөрүп берди. Сатиев Медер, анын атасы Сатиев Разак 3 участкасын сатып жиберген, байыды. Баласы Сатиев Медер 87 жылкы тыр фура машина айдайт. Жалал-Абад жана Бишкек шаарларында үйлөрү бар. Мына бул участкасы деле бош жатат. Жашаганы жер керек болсо, ушул фундаментине курбайбы? Бизде бардык укук берүүчү документтер бар. Достор, мен сиздерге 3 айдан бери Карагай курулуш компаниясын сунуштап келемен. Бул аралыкта эмне өзгөрүлдү? Айтып беремин. Жыл башында А блоктун 1-кабатында кыш кою иштери башталса, азыркы учурда 8-кабаттан өттү. Ал эми жыл башында Б блоктун монолит иштери 1-кабатта болсо, азыр болсо 7-кабатка келип калды. Бул арада курулуштун В блогунун 1-кабаты башталды. Тездик менен куруп жаткан Карагай курулуш компаниясы курулуштун сапатына да өзгөчө көңүл бурду. 5 камералуу, панорамалык, эң бир жогорку сапаттагы терезелер. Ар бир үйгө дал ушундай калың көлөмдөгү Россиянын жогорку сапатындагы эшиктер коюлмакчы. Бул эшиктер узак жылдар бою сиздердин кызматыңыздарда болот. Ош шаарында документтик иштери жайында. Курулушу 1 жылда толугу менен бүтө турган үй алам десеңиз, анда Карагай курулуш компаниясына келиңиз. Толук маалымат алуу үчүн экран астындагы телефонго чалыңыз. Мына биздин кызыл китеп жана буйругубуз. Биздин буйруктун аныктыгы жер бөлүп берүү буйругу Жалал-Абад областтык мамлекеттик архивинен көчүрмөсү менен тастыкталат. Ал жерде менин апама Жумаева Марзияга Сузак району Тажбулак айыл өкмөтүндө жайгашкан номер 142 3006 2006 жылы берилген. Буйрук берилгенине 17 жыл болду. Судья Багышев Даниярдын кандай акысы бар? Бул официальный документти жараксыз кылганы. Биздин кызыл китеп 22 март 2013 жылы берилген. Ал эми сот Багышев кызыл китеп 2018 жылы чыккан деп жазып атат. 2018 биз дубликатын алганбыз. Себеби квартирант болуп жүрүп утеря болгон. Бул сот Багышевдин компетентсиздигин, кызыкчылыгын далилдейт. Судья оңой эле баарын жокко чыгарып, бизди үй жайсыз кыла турган болсо, кызыл китептин, буйруктун мааниси калбай калды го. Мына эми биздин жалгыз үйүбүздү алып койду. Биз 4 жашы жете элек балдарыбыз менен кайда барабыз? Соттун үйүндө жашайлыкпы? Бизди 6 адамды бомж кылып койду. Бул жерде Сатиев Разактын адвокаты Ниязов Алмаз Акбердиевич абдан кызыктар.
Себеби билишим боюнча анын кызматы үчүн ага биздин үйүбүздүн жарымын берүүгө убада кылган. Менин апамын 6 баласы бар. Өмүр бою мамлекеттик ишканада иштеп келип жатат. Жесир аял. Балама үй болсун деп арыз жазып, буйрук беришкен. Апам Сузак районунда жашап, ага Сузак районунан жер берилген. Бардыгы мыйзамдуу. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтен Конституциянын гаранты катары биздин бузулган укуктарыбызды коргоп, үйүбүздү кайра алууга көмөк көрсөтүүңүздү суранам. УКМК төрагасы урматтуу Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтен судьянын бул мыйзамсыздыгын, кылмыштуу ишин токтотуп берүүңүздү суранам. Кошун абыз Ташиев Шумкарбектен Таш булак айыл өкмөтүнүн депутаты катары жардам сурайм. Урматтуу укук коргоочулардан жардам сурайм. Жана массалык маалымат каражаттарынан жана бардык боорукер адамдардан бул маалыматты жайылтууга көмөктөшүүңүздөрдү суранам. Рахмат.